Жүрөгүмдө ойногон кыргыз каны, көңүлүмдө туйлаган кыргыз жаны. Төрөлгөндө оозданган ыйман менен аман саарып алатонун кыргыздары. Орозонун тарых таржымалуу жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Эгерде орозо tutsa Аллах тааланын өкүмүн аткара турган болсок, Аллах тааланын өкүмүн аткарсак, анан бизге орозодон тышкары бул дүйнөдө да жана ахиретте мындай бактылык болот да. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айткан, ушул орозо үчүн мына айтканда менин үммөтүмө башка үммөттөн өзгөчө орозодо 5 өзгөчөлүк берилген дейт да. Коноктор айтсаңар ушул азыркы мисалы ушул орозо кармаганда кээ бирлер ушул баягы фигура сактайын деп кармайт экен да. Кайсы бир инсан фигурасын сакташ үчүн кармаган болсо, анда ал фигурасын да сактап калды да. Арыктап, семирбей, курсагы чыкпай калган бойдан да калды. Бул орозо Аллахтын өкүмү болгондуктан, Аллахтын өкүмүн аткарып жаткан бул фарыз деген максатта кармай турган болсо, ошол эле учурда фигурасы дагы сакталат. Ошол эле учурда Алланын өкүмүн да аткарат. Ошол эле учурда карыздан да кутулат.